Assalamu alaikum урматтуу жакшылар, мал чарбачылыгына кызыккан инсандар, фермерлер, сиздерге жагымдуу жакшы жаңылыгыбыз бар. Анткени Ош шаарынын четинен Мадайыл өкмөтүнө караган Кызылтал айылынан аянты чоң 1 гектарга жакын чоң сарай жери жана силос басканга ямасы, чукуру менен буйруса сатылат достор. Эми видеонун аягына чейин күзөтүп барсаңыздар, биз сиздерге толук обзор кылып көрсөтүп беребиз. Сатыла турган баасын айта турган болсок, баасы $295.000 bağlanıp atat. Бұл айтылыш басы кеми сөзсүз болот достор. Анан 70-80% накталай төлөсөңүздөр, калганына жер, үй жана башка жеңил варианттарын караштырсаңыздар болот достор. Бул жерде суу свети келген, тынч, айылдын чети, айланасында бүт эле ушу сарай иштеткендер, бак иштеткендер, завод иштеткендер, айтор ушундай бир иштеткенге, мал чарбачылыгын өнүктүрүп өстүргөнгө жакшы шарттар түзүлгөн да. Эми дареги кайсыл жерде десеңиздер, кааласаңыз Ош Алай трассасы тараптан Мойдунов Шайназар көчөсү менен келип, Ош биримдин кирпич заводу бар. Ошонон өтүп туруп, Кызылтал айылынын баш тарабынан келсеңиздер болот, ылдый. Анан Ош Өзгөн трассасы тараптан келем дей турган болсоңуздар, Ош Өзгөн трассасы Учкун мал базары, ошонун поворотунан түз чыгып келсеңиздер Жаңы Будалык айылы. Андагы көпүрөдөн өтүп түз эле кирип келе бересиздер. Буйруса бул жерге 161 маршруттук каттам каттайт. Ушундан түз барып тетиги жерде акыркы аялдамасы. Ошонун поворотунда эле буйруса эски сарайлар бар. Бул жерде сарай бар. Сарайдын наркы тарабында тетиги сарайга чейин ортолугунда жайкы сарай бар. Баягы мал жандыктарды кыштын күнү күнгө чыгарып коесуздар го. Ошондой аянты бар. Анан Моğol сарай биротоло өзү эмес, жарымы. Тетиги жерде эшиги бар, аны дагы көрсөтөбүз видеодо. Жүрүңүздөр. Туугандар, бул жер бирөөгө берилип кеткен. Моğol үйчө. 10 сотукпу же 8 сотукпу жери менен. Азыр сиздерге чек арасын көрсөтөлү. Алган адам өкүнбөйт, мал чарбачылыгын эми укмуш өнүктүрүп өстүрсө болот. Буйруса азыр ушундай сарай салам дей турган болсоңуздар, өтө көп каражат кетет да. Ушундай сарай салгангачы. Анын жанындагы мына бул чыгарылган кык көңдөр, булар ээси алып кетет. Убагы келгенде алып кетет. Чек арасы мына достор. Келиңиздер. Мына ушул жерде бир аз чуңкур жер бар. Ушул чуңкур жердин бул жагы сарайга чейин такалат. Сарайдагы өзүңүздөрдүкү. Анан бул жагы азыр дагы чек арасын тартып көрсөтөбүз. Бул жагында болсо чоң яма бар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушул ямага кааласаңыздар чөп жыйсаңыздар болот, тосуп алып короо сарай кылсаңыздар болот. Айтор мына ушундай урматтуу достор. Кааласаңыз жаап аласыз, кааласаңыздар силос басасыздар. Эми фермерлер жакшы билесиздер, силос бассаңыздар дагы кеңири яма да. Яманын өзү канча бир 20 сотуктай чыкса керек. Яманын өзү. Андан дагы көп. Ноол ортолукта жериңиздер бар. Чек арасы, жанагы биз айткан чек арадан түз келип, могу жерге чейин келип калат. Могу жерге чейин келсе, могу дубалдан. Бул жагы тетиги яманын аркы башына чейин барат. Кыскасын айтканда 10 сотук ашыгыраак жери бар. Бул жагына келсек, могул ход сиздердики агайын туугандар. Сиздер көрүп турган могу ушул ход буйруса сиздердики. Бул сарайды экиге бөлүп алган да, жарымы сиздерге карайт. Могу дубалдын берки тарабы сиздерге карайт. Наркы тарабы башка бирөөнүкү, кошунаныкы. Буйруса пайдалана бересиздер. Көңдөрдү, ушундай кыктарды ушул жакка чыгара бересиздер, мындай ход менен дагы пайдалана бересиздер. Кыскасын айтканда, жакшы жер. $295.000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат дедик. Яманын дагы тартып көрсөттүк буйруса. Яма өтө кенен. Каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Бир катар осма сурмасын коюп, оңдоп түзөдөн өткөрүп пайдалана бересиздер. Так ушул боюнча дагы пайдалансаңыздар болот. Өткөндө бирөөнү көрдүм эле. Ушундай яманын ичин кадимгидей сарай кылып алыптыр, жарымын. Жарымын болсо жөн эле короо кылып алыптыр. Кылса болот экен. Салкын болот экен. Жакшы кенен жай болот экен дегендей. Эми сиздерге баса достор, бул жерде тосуп алсаңыздар дагы болот. Тосуп жайкы сарай кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Асты мына ушундай бетон. Көрдүңүздөрбү? СССР маалында куюлуп мындай неме болуп калган экен да. Сапаты эми жаңы басылган бетондой эле турат.
Азыр сарайдын наркы бурчунда ичкери бүт бөлмөлөрүн көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Сарай 2 эшиктен турат, 2-ге бөлүнгөн узунунан. Чек арасы мына ушул жерден. Бул жерден нарыга өткөндө, мына ушул жерге чейин буйруса мына 60ка 20. Бул биринчи эшиги, экинчи тарабы бул жак. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Андан кийин үчүнчү тарабы мына жайкысы. Буйруса ичкерге кирип маалымат берелиби? Бир жолу сыртын көрсөтүп коелу, туугандар, мына. Могул жер дагы сиздердики. Бөлүк-бөлүк темир решеткалар менен тосулган. Бул жагы кошуналарга чейин. Бирок бир жери бар. Бир жери бар. Эс айтты. Ушул дубалга чейин биздин чек ара дейт. Могул жерге чейин биздин чек ара. Убактылуу мына жолду мына кошуналар пайдаланып атат экен. Анан могул кошунага эгер ушунчалык жол зарыл болуп аткан болсо, тетиги жерден мына өзүгө ушундай тосуп алабыз. Калганын өзүбүз пайдаланабыз. Бул жагыны дарбаза орнотуп алып өзү пайдаланса болот деди. Бул жагы мына кенендиги кенен. Тетиги пескаблокту көрдүңүздөрбү, туугандар? Тетиги пескаблокту. Ошол жерге чейин сиздердин чек араңыздар. Жакшы. Сарай эми ким алса дагы унутулбайт, анткени өтө бышык сапаттуу курулган. Азыр дагы ичкерге киргенде көрсөтөбүз. Бир аз эле оңдоп түзөөдөн өткөрүп койсоңуздар, жаңы сарайдай болуп калат. Бул жакта өзүнчө кандай экен, мына бөлмөлөрү бар экен. Азыр эми кирсек кандай болот? Мына сөрү тапчан, андан ичкери кирсеңиздер дагы бир бөлмө. Бул жагында дагы бир бөлмө. Кичине оңдоп түзөөдөн өткөрүп коюшуңуздар керек экен. Бул жагында дагы жемканабы бир нерсеси бар окшойт. Азыр күнчтөп коюптур. Бул мына өзүңүздөр көргөндөй, кааласаңыз кой эчки багыңыз, кааласаңыз торпок багыңыз, бодомал, бука, уй, жылкы, любой нерсе баксаңыздар болот экен. Мына жерден дагы бир көрсөтүп койсоңуз мына. Анча-мынча жерлерин эми туура каралган эмес да. Баардык жерин караганга мүмкүнчүлүк жок дегендей, өздөрүнүн дагы иши бар экен. Ошол себептүү гана сатып атат. Болбосо сатпайт элек деп атат. Жетишпегендин айынан. Эми заман талабына ылайык бизнес менен болуп, башка чет мамлекеттерде, Бишкекте, Ошто болуп, бул жерди дайым караганга эч ким болбой калыптыр. Эми өзүң болбосоң өзгө күйбөйт экен да. Мына жайкы сарайлар, кышкы сарайлар, айтор бүт бардыгы бар мына. Көрүп турасыздарбы? Жакшы. Буйруса, туугандар, бөлүп алып, жыргап иштетиңиздер. Бул жерге бука баксаңыздар, сүт багытындагы уйларды баксаңыздар болот экен. Бардык шарттар каралган мына. Акурлары дайын экен. Чөптөрдү каалаган жерге жыйып аласыздар. Бул жакта сыртка чыгып кетүүчү, жанагы жайкы сарай күнгө чыгуучу тарабы, ал жактан бир эшиги бар. Анан бул жакта дагы бир эшиги бар. 60ка 20. 60ка 20 мына. Кенендигин көрдүңүздөрбү? Оппо, мынакей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25. Бул жагына 25. Кенен 50, 100 бука батат экен да. Ортолукта бир портер кеңири жүрөт. Бир портерге кеңири место каралыптыр. Терезелер дагы кенен мына. Каалаган жериңизден терезени каалагандай кылып коюп аласыздар. Акурлары дайын. Мына бул жагы дагы дайын. 7000 пресс батат экен буюрса. 7000 пресс батат. Ошол эми туугандар, өзүңүздөр дагы баамдап байкап турасыздар. Биз бул чыгарылышты чыйныктадык. Эс номер экранасында калып турган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мен сиздерге телефондон дагы бир көрсөтүп коеюн. Так. Мына. Сиздерге түшүнүктүү эле болдубу? Мына бул жол тараптан келгениңиздер. Бул жерде мына кичине жери дагы бар. Мына Яманын орду. Мына бул Яманын орду. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Яманын орду. Ортолугунда болсо 10 сотук жер аянты. Анан мына жер сарайдын орду. Мына толук сарай. Анын жарымы сиздерге карайт да, ушул жарымы буюрса сиздердики. Анан бул жагындагы жайкы сарайлар дагы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жол пол мына ушул жерде атайын калтырылган. Ошол кыскасын айтканда, туугандар, сиздерге насип кылган болсо, дрон кадрларынан дагы көрдүңүздөр, кеңири жер. Алган адам жыргайт. 25 миллион бир аз ашык акча болот экен, сомго айландырганда. $295 000.
Документтери так сразу сіздерге өткөрүп берилет достор. Андыктан чамдаңыздар, сіздерге насип кылган болсун. Эгерде кимдир бирөө сарайдын өзүн аламын десе, жер керек болсо, же болбосо ямасы керек боло турган болсо, анда бөлүп сатуу жолдору дагы каралган. 70-80% накталай, калганына варианттардын түрүн карай бересиздер. Ассаламу алейкум, сіздерге насип кылган болсун. Чалыңыздар, чамдаңыздар.